Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында Аброй программасы башталды. Бүгүн дагы биз конокко шаардагы абройлуу инсанды конокко чакырдык. Ажарлуу айым, 4 кыздын апасы, сонун ымыркайлардын тайенеси, коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими жана шаардагы кандай гана иш чара болбосун төрдүн көркү десек болот. Бизде конокто Саламат Ашымбаева эже. Саламатсызбы? Бүгүнкү биздин студияга куш келипсиз. Буга чейин биздин эгер программаны көрсөңүз, Аброй программасы жалаң гана абройлуу инсандарды конокко чакырабыз, саясаттан сырткары. Ошол инсандын басып өткөн жолу, тарыхы, бул шаарда деги эле Кыргызстанда абройлуу инсан болуш үчүн кандай жолдорду басып өтүш керек? Мына ушул темасында гана сөз кылабыз. Бүгүн биз Кудайым буйруп сиз менен жолугуп калыппыз. Бул дагы буйрук. Эми мен алгачкы эле суроону мындай берсем, Саламат Ашымбаева бүгүнкү күндөгү турган турпатын кантип сактап келе жатат? Өзүнүн жаштыгын бербей, башкаларга үлгү болуп. Рахмат, кызым. Эми бул турмуштун көп кырлуу жолдору бар, балам. Анан турмушта дагы багыл кесип тандоодо мугалимдик кесипти тандап алсаң, өмүр бою баягы мугалим болуп, балдардын алдында, элдин алдында отчет берип жүрөсүң да. Ошондуктан ошол биз үчүн, мугалимдер үчүн калыптанган бул адат болуп калат. Эртең менен туруп, жуунуп, тазаланып, кийинип, ак кофта анан кара юбка кийип чыгуу биз үчүн эреже болчу, алтын эреже эле. Эми алтын эреже бул түбөлүк адамдын өзүнүн психологиясын сакталып кала берет экен да. Ошондуктан рахмат. Ушундай жакшы сөздөрдү айтып, эртең менен кубандырганыңа. Негизи сизди билебиз, кандай гана иш чара болбосун, сиз ар дайым коноктосуз. Анан негизи мына азыркы учурда сиз пенсия жашындасыз, Азыр сиз билебиз, билим берүү менен бүгүнкү күнгө чейин канчалаган жаштарды өстүрдүңүз, канчалаган окуучуларыңыз бар, ымыркайларыңыз бар. Азыркы күндө эмне менен алексиз? Азыркы күндө мен кече жакынкы пандемия башталгы чакты деле дагы эле балдар менен иштедим. Өзүм мамлекеттик иштен пенсия курагыма жеткендиктен пенсияга чыгып алып, кайра дагы ошол азыр эми чоң модага айланды. Жеке менчик балдар бакчасын ачып иштеп аттым эле. Бирок мына пандемия жүдөттү. Эми бул бүткүл дүйнөгө келген эпидемия болуп атат эми. Ошондуктан балдардын жоопкерчилигин алуу өтө оор турду мен үчүн. Жаш улгайып калганда ар бир нерсеге өтө кылдаттык менен мамиле кылыш керек экен да. Ошондуктан былтыркы пандемияда ал ишти токтоттум. Бирок ошол шаардык элге билим берүү башкармалыгында мен ишке пенсияга чыкканда ардагерлер кеңешинин төрайымы кылып шайлашкан. Бул общественный иш. Бирок ошону менен бирге шаардык мэриянын алдында ардагерлер кеңеши бар. Ошолордун бюро мүчөсү, же болбосо президиуму деп коет. Ошо президиумдун мүчөсү катары мына бүгүнкү өтө модалуу тема болуп гендерный политика болуп атат. Аял эркектердин тең укуктуулугун сактоо. Ошондуктан көп жыл мына жашаганым үчүн, тажрыйба бар үчүн ошол жакты өзүңүз башкарып бериңиз деп ошол жоопкерчиликти берген. Ошондуктан шаарда мына бүгүнкү күндө өтө кылдат мамиле мына шайлоолорго катышуу. Ошондо аялдардын ролу жана ошондой эле шаардагы аялдардын ролу. Мына жердеги зордук, зомбулук деген маселелер өтө толтура маселелер. Шаар өтө чоң. Территориалдык советтеги жен советтер менен мына ошол ишти алып баруудамын азыр. Демек, бүгүнкү күндө деле тынымсыз аракетте күчтө. Демек, жаштыгыңыздын бир сыры баягы кыймыл аракет, жаштарга үлгү болуп, аларга кеп кеңешиңизди айтуу менен бүгүнкү сиздин жаштыгыңыз сакталып келе жатыптыр да. Негизи сиз билим берүүдө баягы жогоруда айтпадыкпы, жаш кезиңизден ушул жаштар менен, балдар менен иштеп келдиңиз да. Алардын баягы тили менен десек болот, алар кандай сүйлөсө, сиз дагы ошондой сүйлөп. Билим берүүгө канчанчы жылдан баштап
ошол башпактыңыз, анан өзү билим берүү тармагын тандап алыш өзүңүздүн эле баягы эми ичиңиздеги каткан бир тилегиңиз беле, же болбосо ата энеңиз тараптан тандоо болгонбу? Сонун суроо болду. Эми аны айта берсе сөз көп да. Ошондуктан биз эми мен өзүм Уркуя Салиева мектебин бүткөнмүн 66-жылы. Анан анда жалаң эле кыздар окуйт эле. Ошондуктан окуп, анан баарыбыз бүткөндө эле жакшы бүттүк, баягы жакшы окуган окуучу шыр эле ошо жогорку окуу жайына тапшырууга аракеттендик. Ошондо кыздар менен чогулуп, Оштан да пединститут эле, пединститутка физика-математикалык факультетке тапшырабыз деп. Эми жаш кезде түрлүү түркүн, бирде артист болгум келет, бирде врач болгум келет, бирге башка болгум келет. Ошондуктан ата энем улгайып калганына байланыштуу, ата энем биринчиден дагы сунушу болду, балам жаныбызда жүргүн деп. Атайын ошол алыскы Алайкуу деген жерден ушу мен үчүн жалгыз кызым окутам деп көчүп келген атам менен энемдин суроосун канааттандырайын деп ошого кирип калдым. Бирок мен өкүнбөйм. Андагы 4 жылдык билим мен үчүн көп жакшы көз ирмемдерди тартты. Себеби биз жакшы окуган кыздар, жигиттер дайым алдыңкы сапта жүрөт элек. Ошол институттун кандай мероприятиясы ошолорду, анда комсомол уюму бар эле. Ошо комсомолдун алдыңкылары болуп бүттүк. Жакшы бүткөндүгүбүзгө байланыштуу биз менен тең бир топ курбуларым менен мен институтка мугалим болуп калдым. Педагогика кафедрасында, психология кафедрасында. Ал жерге 7 жыл мугалим болуп иштегенден кийин алыскы айылдын кыздары керек экен, партиялык кызматка сунуштап калышты. Анда Султан Ибраимович иштейт эле. Анан мен кандидат болом, андай мындай дегенде пландар болот эле, себеби улантыш керек эле да. Ал эми шартка байланыштуу ал ишим уланбай калды, партиялык кызматкер болуп калдым. Бирок тагдырдын тамашасы менен кайра мугалим болдум. 79-жылы өзүм окуган Уркуя Салиева мектебине директор болуп бардым. Мына ошондон баштап кайра мугалимдик кесибимди аркалай баштадым да. Ошондо канча жашыңызда болот? Алгачкы сол 32 директор. жашымда. Жаш кезиңизде директор болупсуз, 32 жашымда болдум. Насип буйруп ошол жерде бир 16 жыл директор болдум. Андан кийин турмуш шартка байланыштуу балдар бакчасына өттүм. Балдар бакчасында 30 жыл директор болуп, анан мына азыр ардактуу пенсионер болуп отурам. Ошондуктан эми мынандай болуп, биздин айрыкча аял кишилердин мүнөзү жумшак келебиз, ийилчек келебиз, баласак келебиз. Анан ошого өзүм да мүнөзүм аябай боорукер аялмын. Ошого кошул ташыл болуп, аябай ошо жан дүйнөм бала менен болуп калды да. Балдарды өзүм балача сүйлөп, жанагынтип жалынып сүйлөп, көндөрүм бардыгы ушул бала менен иштегендин таасири дейм да. Ошо ар бир балага кандай мамиле кылсаң, ар бир адамга да ошондой кылдат мамиле кылууга дилгир болуп калат экенсиң да киши. Анан тартиптүү болуп калат экенсиң. Өмүр бою эле бир кунда жүрүп эле баягы эме бир орусча замечание деп коет, эми ошо бир башка бир улуу адамдардан эме угуп калбайын деп дегендей болуп жүрөт экенсиң да өмүр бою. Ошо дайыма кылдат мамиле кылып, өзүң контролдоп, токтоо мүнөзгө ээ болгонго аракет кылат экенсиң. Ошол мүнөз мугалимдиктин мүнөзү. Бүгүн эртең менен силерге келатып, мен ЛТР программасынан жана Лейлектик Гапиров деген гимназиянын директорунун сөзүн уктум да. Ошо ата энелер менен иштөө, кантип жакшы, мыкты окуучуну тарбиялаш керек. Бүгүн мурун биз мектепке кетип атканда мугалимден коркуп барчубуз дейт. А бүгүн келатканда ата энеден мугалим корко турган болуп калды. Себеби азыр мына бул коомдо жанагы мына техниканын таасири да көп тескери тийип атат да. Ошондуктан ата энелер мектебин ачып, бир эле Лейлекте эмес деп атат. Бардык республиканын 7 дубанында ачып мына семинар өтүп жүрөм дейт да. Себеби эне тарбиячы, эне жакшы тарбиялап, эне окуткан бала сөзсүз түрдө билимдүү болот деп атат. Себеби бир эле кичинекей эле мектепте 75 окуучу болсо, ошонун 65-и медакадемияга өтүптүр бир жылда эле. Бул энелер мектебинин таасири деп атат да. Анан мектепке эмне үчүн сизден уктук? Балдарды кабыл алуудан мурун энелерин
текшерип туруп алат экенсиз десе, энелерди окутабыз дейт. Энелер мектебинде окуган эне баласын сөзсүз окууга тартат, сөз тартиптүү болот дейт. Ошонун биринде биздеги мугалимдердеги калыптануу бул ата энелер менен бирге иштөө, анан балдар менен иштөө. Бүгүнкү агрессияны дагы эне басат. Балдардын агрессияларын дагычы. Ошондуктан ушул мугалимдик кесипти мен өтө баалуу, ардактуу. Кээде биз мугалимдик кесипти мына айлык аз болгондуктан жөнөкөй эле ардактуу деп коебуз да, а бирок анын түбүндөгү философиялык маанисине кээде түшүнбөй кетебиз. Ошондуктан мугалимдерди баалайлы, сыйлайлы. Мугалим болуу өзүнчө бир керемет да. Демек, баягы сиздин жумушуңуз аркылуу көп ийгиликке жеткенсиз деп дагы айтсак болот. Анан бүгүнкү күндө сиздин окуучуларыңыз аябай көп болсо керек, кайсыл жерге барсаңыз ушундай мен сиздин окуучуңузмун дегендер көп болобу сизге? Мен айрыкча ушул Уркия Салиева окуткан мектебинде иштегенимде, ушул 15-16 жылдын ичинде көп кыздарды тарбиялап чыгардык да. Анын кыздар боорукер, жароокер, кыздар өтө ишкир, дилгир болот. Мисалы үчүн мен кийинки мезгилде улгайып калдым. Мен баягы пенсия мезгилде кыздарым менен чет мамлекетке өтүп чыга турган болуп калдым да. Ошо каерге барсаң эле эжеке мен сиздерден окуганмын дейт. Эми биздин Кыргызда той көп, тойго барсаң баары эле ошентет. Эжеке, мен сиздей директор болгум келди эле, директормун дейт, сүйүнөсүң. Ошол мына врачтар, көп врачтар эжеке мен сизден окугам дейт. Мени ошол көбүнчө бактылуулук кылат да. Ошону менен сыймыктанам. Себеби ошол мага көп күч, дем берет. Бүгүнкү күндө бизге улгайып калган адамга жакшы сөз, жакшы мамиле керек экен. Ошо кыздарымдын кайсы, мисалы үчүн Бишкекке барсам деле, Оштун райондоруна барсам деле, Ошто жүрсөм деле, кыздар келип эже мен баягы класстан бүткөнмүн, баягы жылы бүткөнмүн десе, тааныбай калсам деле, айланайын, аман бол, балдарың менен аман бол. Биздин кыздар чыйрак, Уркия Салиеванын кыздары чыйрак болот деп базарда жүрөбү, мамлекеттик кызматтабы, коомдук иштердеби, бардыгы тың чыкты кыздар. Ошондуктан мен өтө сыймыктанам. Анан эми детсадтагы балдарым болсо, силерге дайым айтып күлдүрөм, айрыкча суббота, воскресенье түшсөң, балдарын алып жүргөн ата энелерге абдан мен ыраазымын. Себеби суббота күндөрү балдар бакчасы иштебейт. Базар жака түшсөң, наш заведующий деп кыйкырат да балдар. Мына бул мен үчүн өтө чоң бактылуулук. Ошо берерге эч нерсесин таппай калат, эжеке деп. Бул да өзүнчө бактылуулук. Өзүңүн неберелериң дагы мына мамлекеттин кызматты иштеп, ошол жерде чоңойгон балдардын сага болгон сүйүүсү, бул андан бештер сени 2 эсе 3 эсе бактылуу кылат. Демек, баягы сиз энергияны мына ушулардан алат десек да болот экен да. Эми бул жумушуңуз жөнүндө да бир аз кайрылабыз. Эми биз программабызда баягы жеке адамдын өзүнүн үй бүлөсү жөнүндө дагы сүйлөшөбүз да. Эми сиз өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө сүйлөшсөк, мисалы 4 кызыңыз бар. Анан биз билебиз, шаарда мисалы тааныган адам деле бул партизандын жубайы, мындай ошондой бир сонун инсан болгон, мыкты инсан болгон деп келишет. Тилекке каршы жаш кезиңизде жолдошуңуз каза болду. Мына ушундай айтсаңыз, жолдошуңуз менен кыздарды мындай сиз эми бактылуу күндөрүңүздү гана эстеңиз, кандай кылып чоңойттуңуздар, баягы сиз жумуш менен аралашып жүрүп, анан 4 кызды төрөп, аларга тарбия бергенче, бул жактагы башка бирөөнүн балдарына тарбия бергенче кандай чоңойттуңуздар, үлгүрдүңүздөрбү? Рахмат бул сурооңо, балам. Ооба, мен аябай бактылуу турмуш жүрдүм, турмушта жашадым. 18 жыл жашаганыбыз менен кээде адамдар 50 жыл жашап деле ошондой бактылуулукка ээ болбогондор бар. Мына бүгүнкү күндө ошо интернетти ача койсоң эле кандай бир кайгылуу убакыттар жаштардын үй бүлөсүндө болот да, ичиң ачышат. Эне катары бооруң ооруйт, аял катары бооруң ооруйт. Мен өтө ыраазымын ошол жигит менен 18 жыл турмуш курганыма. Ошол 4 кызды таптык. Анан эми дегенмен ал кишинин кызматы юридикалык жактан болгондуктан өзүнүн кызматы менен, мен мугалимдик кызматы менен алек болдум. Бирок бир жакшы жери мен ыраазымын, наркы дүйнө беркиде ыраазымын, дайыма айтып келем, менин кызматыма киришкен жок. Менин жетекчилик кызматыма киришкен жок. Себеби жакшы иште, таза иште, эки оозун бир таза иште дей берет эле. Себеби көп аялдардын
жанагындай бир азыркы тил менен айтканда коррупцияга малынып жоопкерчиликке тартылган мезгилдерин көрөт эле, аябай ошого кыжаалат болот эле. Бул аял киши да кантип бала тарбиялайт депчи. Эми мен өзүмдүн да мүнөзүмөн болсо керек. Мен иштеп жүргөн жерде ошо Уркая Салиевада директордон баштадым. Анан кийин мына балдар бакчасын баштадым. Ошол эл журтум ыраазымын, коомчулук ыраазымын. Алар деле мени билсе керек. Мен абдан ошол өз милдетимди так аткардым деп. Вот. Анан кийин ошол мезгилде ошо жолдошум бар кезде мен жаш экенмин. Анда ошол айрыкчы интернаттын иши күнү түн иштей турган иш эле. Ушунда балдарды бакчага алып барып, өзү жетелеп барып, мына бул партиялык кызматта командировка көп болду. Анда 3 жашар, 1,5 жашар эле балдарым. Ошолорду өзү алып калып, кээде кайненем, апам келет эле, ошолор менен бирге бир кабакка ашым дебей мага жаман жакшы сөзүн айткан жок. Мен ыраазымын. Балдар чоңоюп кийин чоң кызым 9-класс, эң кичинекейим 1 жашар мезгилде өтүп кетти. Кийин өзүмө түйшүк түштү. Конечно, 2 кишинин тарбиясы менен 1 кишинин тарбиясы аябай оор, салыштырууга болбойт. Эч кимдин башына түшпөсүн. Мен аны эч бир адам пендесине да айбанга каалабайм. Анан ошол кездеги мага түзүп берген шарттарынын баарына ыраазымын. Кимге болсо айтам, элдин баары өзүң айткандай билет, биздин кандай ынтымак жакшы жашаганыбыз. Ошо бир гана ошо райком секретары сунуш кылганда кой барбай эле койчу деди. Мен ушунусу ошол гана. Анда деле жакшында сөз менен айтты. Мен деле өзүм деле отказ бердим. Жок, биринчи жолдошум болсун, анан кийин деп. Ушу мугалимдик кызматты тандап калдым. Вот ошондуктан мен ыраазымын. Анан эми ошол жигит жаш кетти, коомчулук жана ошондой эле аны билген прокуратура кызматкерлери, мэрия тарабынан ошо менин сунушумду текке кетирбестен ошо атына ошо бир көчөнүн атын коюп беришти. Шаарда. Мен ошого өтө мэриянын кызматкерлерине, анда Талайбек Насырбекович мэр эле ошого жана ошонун кызматкерлерине миң мерте ыраазымды айтам, ыраазычылыгымды айтам. Вот ошо кишинин элеси мыкты жигит эле, таза иштейт эле. Ошондуктан эми бул өлүм бир сырдуу өлүм болуп калды да. Ошону сыйлап, ошого коюп берген бүт ошол коомчулукка, шаардык кеңештин депутаттарына ыраазымын, колдошуп беришти. Ошон үчүн арбагына мен дайыма ошо Куран окуп жүрөбүз. Анан өткөн кеткендер ошо көчөнүн атын көргөндөрдүн баары ыраазычылык болуп атат. Эми бул турмуш. Турмушту экен, турмушка баш ийбесек болбойт. 4 кыз, 15 небере, 5 чеберели болуп калдык. Жашоо улана берет экен. Кыздарыма миң мерте ыраазымын. Ошол атасын кичинекейлер көрбөй калды. Бирөө кийинки кыздарымдын бирөө 6 жашар, бирөө 1 жашар эле. Бирок менин тилимди алып, менин тарбиямды туура түшүнүшүп, мыкты кыздар, мыкты үй бүлө куруп атышат, жашап атышат. Күйөө балдарым да жакшы. Мамлекеттик кызматка бирөө гана иштеди, калгандары ошо банкир жана башка мугалим болуп иштеп атат чоң кызым. Вот ошолорго мен ыраазычылыгымды билдирем. Себеби бул да болсо менен баягы аял киши катары дагы айтам, атасынын канынан болсо керек. Ошо тартиптүүлүгү, тазалыгы, калп айтпагандары ошол атасын тарткан деп дайыма өзүм сүйүнүп жүрөм да. Негизи сизди көргөндө баягы кайраттуу, анан каардуу инсан катары билебиз да, анан баягы көпчүлүккө үлгү болгон, негизи сүйлөшүп келгенде да бул Саламат Ашымбаева ыйлай бекен өзү депчи. Анан негизи ошол жолдошуңуз менен ажырашкандан кийин, каза болгондон кийин, эми ажырагандан кийин да баягы кээде ыйлаган учурларыңыз боло эле, баягы кыздарга баары бир жогоруда айтпадыңызбы, 2 адам тарбиясы башка, жалгыз башка депчи. Ошондо бирок билгизбей чоңойтуп келсеңиз дагы айрым учурда ушундай кандайдыр бир баягы жетишпей калган учурларда мындай ыйлаган учурларыңыз боло беле? Эми аны айта берсе сөз көп. Арман, арман, арман. Анан бир кем дүнүйө дейт балам. Анын баары өтүп кетти. Эми аны айта берсең, бул силердин передачаңарда дагы саат жетишпейт. Ошондуктан ар бир жашыраак жолдошунан калган, меңгептенип калган байбичелер, азыр байбиче болуп калды жаштар, алар өздөрү билет. Кудай бетин салбасын, жана баштасында айттым. Мен айбанга да каалабайм мындай нерсени. Бул анан
Кудай Тааладан болгон бул кырсыкка баш ийбеске айла жок. Анан шылтоо кылып эле ал мында, мен жалгызмын да, мен мындаймын да деп догуруна берген да болбойт деп элестейм да. Тескерисинче баягы күчкө толуп, Ооба. кайраттуу болуп, Анан колдук алдыңда алып. балдар тургандан кийин баланын тарбиясына эки киши үчүн тең белиңди байлайт экенсиң да жок. Мага бул тапшырма берип кетти. Бул менин жашоом, 18 жыл жашоо мен үчүн сыноо болгон экен. Менден кийин кандай жашайт экенсиң деп күтүп турат. Ошол Кудай Тааланын амири менен ушу Кудай күч бер мага, кайрат бер деп дайыма Куран окуп, намазымда эртең менен тилектеримди кылып чыгып жүрүп, мына ушуга жеттим. Мен ыраазымын. Себеби мен кыйналган учурларымдын азыр кыргызча тил менен айтканда жыдыгы чыгып, кыздарымдан сый көрүп атам. Ошондуктан мен айтам, ар бир кыз, ар бир келин, ар бир аял, өзү аялдар өзү күчтүү калып келебиз. Бул кээде кыргызча айтканда аялдарды бир макалдар бар го, мен айтпай эле коеюн, бирок аялдар азаматтар да. Анан эркектер угуп алып, бул жаман өзүн мактагалы келген экен дебесин да. Сиз бир убактары мындай саясатка дагы аттангансыз, баягы өзүңүздү шаардык кеңешкеби? Жок, жогорку кеңеш. Жогорку кеңешке. Ошол учурда кандай болгон, ошолорду айтсаңыз, кандай аттанып калгансыз? Баягы жыйынтыктары кандай болгон? Ооба, биз баягы Советтер Союзунун адамдарыбыз, ошентип коебуз го. Анан анда Женсовет деген бар эле. Анда Санабар Бакабовна областтык Женсоветтин председатель, аялдар кеңешинин төрайымы эле. А кишинин айтканы биз үчүн закон эле. Эч сөздү. Анан мына бүгүн улгайып баратканда ушул күндөрүн ошону эсибизге келет да, кызык эле аялдар экенбиз. Акчабыз жок, машинабыз жок. Баргыла ошол райондон койдук сени десе эле, өзү эле айтып койсо керек, анда бир чечим деле жок, протокол деле жок. Десе биз а кишиникин ошо солдаттай кабыл алат элек да. Солдатка ошо генералдар же жогорку кызматчылар закон деме берсе, ошону ляппай деп кете берет элек. Ошо 95-жылы аялдар кеңешинин чечими менен деди, бар Карагулжадан койгун деди. Коюп барып алыппыз. Анда Гүлсүм Базаевна деген курдашым бар эле, раматтылык. Ал киши да партиялык советтик кызматкер болуп, келип анан Оштошо балдар бакчасынын директору болуп калды. Ошол кишини алып эле жүрсен, мен ишенимдүү адам болосуң деп эле. Ошондо бир 11 жигит кыз менден, аял киши мен болуп койгонмун. Ошол кезде Сооронбай Шарипович, кечээки губернатор болуп кеткен Жарасул Абдраимович деген, андан кийин Акын Токтосартов деген, мына жакында атына Көңдүктө библиотека ачты. Ал киши руханияттын председатели. Анан Исраилов деген, Абдылашим деген кредитный союздун төрагасы деген мыкты бай жигиттер менен коюп турбуз биз ошондо. Ошондо 11-12 болгом. Анан күлүп, анда Оразбек Кулматович райком биринчи секретарь экен Карагулжада. Анан күлүп барып, кыз катары эле чыгып калам да. Макулдашып бирибизди эле коелучу, 12биз тең өтпөйбүз. Бир эле адам өтөт, бир эле орун экен. Десем, анан бул кыз биздин адвокатыбыз деп коет эле да. Анан жүрдүк, ошентип, машинаңыз жок болсо машина таап беребиз деди, балдарга жабыштык, Алайкуга чейин бардык, агитация кылдык, кыз келиндерди чогултуп алдык. Анан мында иш орун түзүп беребиз деп коебуз. Көрсө биз анда акчабыз жок эле айта бериппиз, алар ишенбей эле, болуптур да, бир кыз келиптир деп койсо керек да. Мен азыркы күнү ошол эсиме келип, кээде уялам да, эмнеге бардык экен дейм ошо. Анан өткөндө ошо Жарасыл Осмоналиевич менен сүйлөшүп отурганда күлдүк да, бала экенбиз, жаш экенбиз. Эмнеге бардык ушул жерге? Канча жашта элеңиз? Эми ошо 95-жыл болсо, 40-тардын болсо керек да. 40-тар болуп калса керек да. Анан кийин деп жүрдүк, анан өтпөй калдык, баарыбыз өтпөй калдык. Сооронбай Шарипович өтүп кетти. Анан көргөндө туугандарды кандай альтернативдер жакшысыңарбы? Бул биз тарыхта калдык. Протоколдо калдык. Ушул киши менен кийин президент болгондо мына сиз менен жогорку кеңешке депутатка койгонбуз деп колко кылып калып эле тамашалап сүйлөшүп жүрдүк. Бул тарых. Бул тарых. Ошондуктан азыр иштерин айырмасы бар беле? Ошол кездеги менен ошол эле жүрдүк, бирок анда мен айтып турман, мына азыр бүгүнкү күндө эле административный ресурс деп атат. Андай деген деле жок болсо керек эле.
Анан акча берүү. Акча берүү эми болсо керек, мындай болбосо керек да. Бүгүнкүдөй болбосо керек. Уруу болуп, колот болуп, анан агитация ишибизди биз аялдар чогултуп алып эле кыйкырып өкүрүп дөңдөрдө сүйлөп эле мындай кылабыз дейт экенбиз. Анан алдар өздөрүчө. Бирок мынчалык өтө ыпласка барган эмес да. Мындай эле өз алдынча эле, жакшынакай эле, баягы маанай менен келип эле, жакшынакай сен чакырсаң деле келет эле, ал чакырса деле келет эле, дөңдөнгө жыйнап алып эле кыйкырып өкүрүп эле сүйлөшөт эле, колотко кирип кетпейт элек. Анан акча пакча сунуштаган. Эми билбейм, эми мен ал колунан кармап алгандан кийин ошо байларды тиги жүрдү. Эми ошондо агабыз, биздин Кыргыз Республиканын баатыр агабыз Сооронбай Жусуевду ишенимдүү адам кылып алып келген адамдар болгон да ошондо. Анан күлөт элек. Алып келип, сиз алайкунун бизге эже жагынан аялы жакыныраак эле, жезе деп коет элек да. Сиз эгерде бизге аялдарга сүйлөп бербесеңиз, анда сизди биз азыр мына Каракулчадан коюп беребиз десек, анан бир бетиң өпсөм, бир бетиң калат деп анан гүлдүрөн түштөн кийин биз менен качып кетет эле. Мен кыздарга барып сүйлөбөсөм болбойт деп. Ошондой болуп бир жакшынакай демократичный эле бүгүнкү тил менен айтканда жүргөнбүз да. Анан бири-бирибизди каралоо, тиги бул болгон эмес. Анан бул буйрук, насип. Анан ошого анан бүгүнкү күндөгүгө салыштырмалуу айтам, акча турбайбы? Биринчи 5 тик деген акча экен, 10-дук деген акча экен деп коебуз. Анан азыр ошону көп айтып, мына байбичелер күлөбүз да. Биз кызык эле экенбиз, Бахапова кет бар десе эле барып күлүп эле жүрө бериптирбиз деп. Мына ошол мезгил эсиме келет. Бул эми бул да болсо тарых, Тарых. Күлүп айтып берсеңиз, азыр баягы өзүңүздүн жүзүңүздөн баягы башкача сезимдер чыкты да. Баары бир ошол мезгилде бул убакыт сиз үчүн бактылуулук болгон да, башка бир аялдарга салыштырмалуу баягы сиз өзгөчөлөнүп турганыңыз бул ушундан да. Баягы сиз айтып атпайсызбы, бар десе эле барып коюппуз депчи, бул эми ар ким деле айта бербейт да. Мисалы сиз дагы ошол көрүнүктүү болуп, башка аялдардан үлгүлүү болуп турсаңыз, демек сизди дагы бар деген. Балким баягы сиз айтмакчы, ошол мезгилде эле балким акча болсо, балким колуңузда акча болсо, балким сиз дагы депутат болуп калар белеңиз, Ошол ойго келбептир. Мен азыр чындыгын айтам. Акчабыз чөнтөккө салыш керек, анан барыш керек, анан бир топ кандайдыр бир группаларды чогултуп алып, ошолорго бериш керек деген абсолютно ойго келбептир. Анан экинчи нерсе, мына бул Уркуя Салиевада иштеп турган мезгилимде мен шаардык кеңешке 3 жолу депутат болгонмун. Анан бул кезде кызык эле ушул жердеги. Ошо шаардык кеңешке, ошол Крензавод деген округда, Крензавод деген округтан шаардык кеңешке ушул аял эле татыктуу деп эле бир эле менин кандидатурам болот эле, шайланып кала берет элем. депутат болдуңуз. Депутатка, шаардык кеңешке. Анан областтык кеңешке Маматалиев деген агабыз болгон. Управление хозяйственный неме деген бар эле, мына азыркы мына силер турасыңарго, тиги ынтымактын азыр Южзем строй управление ушул зданияда отурат эле. А киши областка болот эле, ушул аксакал татыктуу деп элечи. Анан республикага жогорку кеңештен Болот Шамшиев болот эле. Мына 3 эле адам болот элек. Анан а киши ушу Эксозов депутат шайладык, кыздар биздики участка эле. Анан Болот Шамшиев, Айтурган Темирова, 2 баласы, Чыңгыз жана кызы селе болуп келишет эле. Ушул киши татыктуу деп эле шайлап коет элек, бир альтернатива, бири-бирин жазып, же бир тигинткен бир жок эле да. Мен азыр ушуга таң калам да. Ал жогорку кеңеш менен кетти. А мына шаарда деле тынч элек. Анан кийин шол комбинаттын директору Токтосун Жапаров деген аксакал бар эле. Мына ошол киши болот эле да. Ошондой болуп эле жакшы иштеген, ийгиликтүү баягы мекеменин кадрларын ушулар татыктуу деп эле, анан ошондо Сунчалиева деген герой аял бар эле, ушул комбинатта. Ошол киши болот эле. Ошол Сунчалиеваны, анан Болот Шамшиевди очередтешип депутат болуп коет элек. Анан кыйкырып өкүрүп, жамандап, бири-бирин жамандоо, жок. Анда ыйман, адеп деген өтө бийик эле кызым. Өтө бийик эле. Мен ошого эле азыркы таң калам да.
Анан шаардык кеңешке мен ардактуу депутат болуп 3 жолу шайланганыма ошо күбөлүктөрүм бар, аябай сүйүнөм. Көрсө бүгүнкү шаардык кеңештин депутаты ошондо жогорку кеңештин депутатынан парктуу болгон экенбиз. Мен азыр достойный болгон экенбиз да. Анан биз сессияга катышып коет элек, анан бүгүнкүдөй болуп шаардык кеңешке деле жана жулунуп, анан списокко кирбей калып, кирип калып, кайра тигинтип андай деген түшүбүзгө кирген эмес. Ошондуктан бүгүнкү күндө эң начар нерсе адамдагы ыйман, адеп кетип атат. Бул акчага бергисиз нерсе бул. Долларга бергисиз нерсе, алтынга бергисиз нерсе ыйман деген. Бирок ыйман, ырыс, адепке жакшы көңүл бурбай койгонубуз өтө бизге жаман таасирин калтырып атат да. Демек баягы жыл өткөн сайын жакшы жашоо келип атат делген менен адамдардын баягы ички туйгусу баягы өзгөрүп атат. Бул ички туюм. Анан айтып атпаймынбы, жаңы башталышында айттым го, окуучулардын, кичинекей окуучулардын сразу соткага тарта коюп, мугалимди үйүнө жамандап баруу деген болчу беле ушул? Андай болгон эмес да, и болбойт дагы эле да. Мен айттым, чоң эле кызматчы аялдар, бир Бакапова, Санабар Бакаповна бар десе эле тура калып эле чуркайт элек да, жетекчи аялдар кеттик эле да. Отур десе отурат элек, тур десе турат элек. Анан бүгүнкү күндө ошол жок болуп калганы, эң жаман нерсе ошо жок болуп калганынан болуп атат да ошондой. Ошон үчүн ыйман, ырыс, акылат, анан эми азыр ыйман сабагын киргизебиз деп атат. Эми ыйман сабагы менен эле эгерде балдар тартиптүү болуп кетсе гана Кудайдан дагы жакшылыктарды үмүт кылып туралычы. Негизи жакшы сөз бар го. Жашың болгону баягы цифра депчи. Анан бирок жан дүйнөң баягы өзүңдүн баягы бала кезде боюнча эле калат депчи. Мына жашыңыз 70-тен ашып калды буюрса. Мен айтайын дегеним, бүгүнкү күндөгү аброюңузду, абройлуу инсанды ушул күнгө чейин сактап калуунун сырын айтып бересизби? Кантип сактап келе жатасыз? Баягы өзүңүздү бир сырдуу, абройлуу инсан болуп, айрым адамдар, мисал келтирип айтсак, баягы атына баягы минус келтирип алгандар болот да, мындай айткандачы. Жакшы адам болуп келе жатып эле кандайдыр бир убакта бул адам мындай кылган деген минус сөздөр айтылып калат да. Эми сизде ушул сапатыңыздын сырын айтып бересизби? Ар дайым элдин сыймыгы болуп жүрүш кандай? Мен аны бир нерсе деп айта албайм. Бул жөн эле бизде калыптанган эле адат болсо керек. Анан жакшы сөз жан эритет, жаман сөз жан кейтет дейт балам. Бирөөнү ушактабаш керек. Бирөөнүн үстүнөн сөз кылбаш керек. Мен ушуну өтө мына өлүмдөн да катуу деп эсептейм да. Ал сөз угулат. Биз Кыргызстан кичинекей элебиз. Бирөөнү барып жамандап койсоң, ал башка жактан угулуп калат. Кыргызстанда баягы кичине эле Кытайлар айткандай коңшусуңарбы же мындайсыңар дегендейчи. Анын биринде эң жаман касиет ушу бирөөнү жамандабоо керек дейм да. Абройлуу адам өзүн өзү алып жүрүш оор эмес бекен? Жакшы гана сөз менен мамиле кылып. Мейли сени баягы тиги Митин Алыбаев айтты эле, сен мени ит дедиң, сенин ит экениңди билип туруп мен аны айтканым жок, кайра кайшы айтканым жок дегендей, кайшы айтпай эле коюш керек. Мейли деп эле кечирип кое бериш керек. Кечиримдүү болуш керек дейм да. Мына ошону менен болсо керек дейм. Эми мени өткөндө да бир передачада ошо бирөөлөр мен жөнүндө сүйлөп, ошону айтышты, ушундай дайым бир кылда жүрөт. Карлыкка жетиш оңой, кадырга жетиш кыйын деген улуу сөз бар балам. Ошондуктан бирөөлөрдү түн үстүнөн сүйлөбөш керек, бирөөлөрдү жамандабаш керек, бирөөлөргө кыянат келтирбеш керек. Демек, баягы өзүң менен өзүң алек бол, өзүңдүн баягы сыпатыңды, өзүңдүн мүнөзүң менен күрөшүшүң керек экен. Бар да, барыбызда бар кемчилик. Тегиз эмеспиз балам. Бирок ошону чоң бир факт катары кылып алып, аны кыйкырыштын кереги жок. Ар бир адам өзү жооп берет өзүнүн кылыгына. Анан Кудай Таала бизди карап турат. Азыр эми эки сөзүбүздүн бирөөбүз эле ошо Аллах деп калдык. Эми анын чыныгы ишенгендер да бар, фанаттар дагы бар. Ар бир адамга нысап берсин, ыйман берсин, ошо күч кубат берсин. Эми программанын соңунда бир эки суроо берейин сизге. Жашоодо бүгүнкү күндө өкүнгөнүңүз кайсы учур болгон? Анан сүйүнгөнүңүз, өтө сүйүнгөн убактыңыз болду беле?
Эми өкүнгөнүм жана трагедия болду. 88-жылы катуу өкүндүм, катуу кыйналдым. 88-жылы бүгүнкү күнгө чейинки турмушумда ошо баягы өзүмө дем күч бер Кудай деп эле кайраттуулугум менен эле Кудайга гана ишенип келатам. Эми сүйүнгөндөрүм, ар бир кыздарым өздөрүн теңин тапты, турмушка чыгышты, балалуу чакалуу болушту, анан кыз беришти, небере болдум, анан чеберелүү болдум. Азыр биринчи чеберем 1-класска барды. Мындан өртүк бакыт барбы балам? Анан бир күн ошо кичинекей бала, бала да, мен ошого силерге күлдүрүп айтып коеюн. Кирип апасына келип, апа, бүгүн мугалим мени урушту дептир. Эмне деп урушту десе, тихо сидите дептир. Анан аны сен эле айттыбы же класста айттыбы десе, билбейм, тихо сидите деди, мени урушкандай болду дептир да. Эжекесине звонить этсе, мен класста айтканмын дептир да. Көрдүңбү азыркы балдардын психолог эле болуп калды. Ошол эжекени тихо сидип үнүн кичине көтөрүп койгону ошо балага оор тийиптир. Анан ошол 1-класстын баласы эмнени ошого теңелип азыр энеси барып мугалим менен жулмалашса эмне деген акмакчылык болот. Ошондон катуу күлдүк баарыбыз каткарып үйдө турат. Күлүп анан кийин ошол эжекеге рахмат деп кой. Ошо тихо сиди деген десек анан каткырды рахмат дедим деп. Анын биринде мынандай тили ширин болуп, бир жакшынакай сөздөрдү айтып келип, мен муну көрдүм балам. Ошо таятасы көрбөй кетти. Менин бактылуулугум ушу балдар менен. Ошо баарыңардын балдарыңар мына дүйнө жүзүндөгү майда балдардын бардыгы балалуулугуңар менин балдарым деп эсептейм. Себеби мен ошолор менен чоңоюп, кийинки кезде жалаң кичинекей бөбөктөр менен иштеп калып, менин жан дүйнөм ошолор менен болуп калды. Ошондуктан Кыргызстаныбыз тынч болсун, элибиз аман болсун, балдарыбыз эркиндикте чоңойсун, эч бир кайгы көрбөсүн. Анан жанагындай биз азыр жаман адатка айландырып алдык. Кичине эле бир нерсе болсо көтөрүлүш чыгаралы, бири-бирибизди сабап эле кызматты жулуп алмай деген. Кудай ошодон сактасын. Ал көрө албастыкты, кыргыздын кандан жана көрө албастык дайым кетсин, жоюлсун, бири-бирибизди жакшы көрүп, сүйүп жашай берели. Сүйүктүү Кыргызстанда сүйүүлөр көп болсун. Рахмат, атайын убактыңызды бөлүп келгениңизге. Биринчи ырасчылык билгизейин, ар дайым ушундай жаш боюнча жүрө бериңиз, эл арасында абройлуу инсан болуп жүрө бериңиз. Ошол өзүңүз айтмакчы, небере чеберелердин чайын ичип, бактылуу карлыктында орун сүрүңүз. Биз эми телекөрүүчүлөр менен коштошобуз. Саламат Ашымбаева жөнүндө канчалык деңгээлде ачып бердик, эми аны өзүңүздөр баалайсыздар. Дагы бир абройлуу инсан менен теледен жолукканга чейин саламатта калыңыздар.